Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahi alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Урматтуу туугандар, бүгүн сиздер менен китебибиздин кыска темасын окуйбуз. Ал тема таштиттүү танвиндер. Тактап айтканда, таштит менен танвин бир тамгада. Бул сабакта биз үчүн жаңылык боло турган деле нерсе жок. Биз таштитти мурда өттүк, танвинди да өттүк. Эми ошол таштит менен танвин экөө биригип бир тамгада болот деп бизге түшүндүрүп жатат. Мисалдан окусак азыр түшүнөбүз. Роббан, мынакей караңыздар, роббан эки кашанын ортосунда бизге түшүндүрүп жатат. Роббан деп. Бирок эки кашанын ортосундай болуп биз жазганыбыз туура эмес. Таштит жана танвиндер менен жазышыбыз керек. Роббан, мына ба тамгасында таштит дагы бар, танвин дагы бар. Окуйбуз. Роббин, роббин, роббун, роббун. Кандай окулушун кашанын ичинде бизге түшүндүрүп жатат. Берилген мисалдарды окуйбуз. Хаббан, баррон, жаррон, массан, каффан, маннан, ситтин, сиррин, хиллин, хиссин. Эгерде хассан деп турган болсо, хиссин кыла бериңиздер. Хиссин, иззин, биррин, дуррун, зуллун, уммун, хуффун, буррун, куллун, мубияддон, мусваддин, мусфаррун, мухмаррон, мухдаррин, мухтаззан, мухтаджин, мунсаддун, муттаррин, мухтассун, мустариддан. Алиф жок болсо, алиф менен жазылыш керек сөзсүз. Мустариддан сөзү. Мустариддан, мустахаббин, мустахиллун, мустадиллан, мустаиддин. Мынакей урматтуу туугандар, бул сабакта жаңылык деле жок. Окуп кайталаңыздар. Өткөн сабактарды дагы кайталаңыздар. Негизги нерсе танвин менен таштит бир тамгада боло берет. Ошол жөнүндө сабак болду. Валлаху а'лам. Ва саллаллаху ва саллама аля набийина Мухаммадин ва аля алихи ва асхабихи ажмаин.